Иш-чаранын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров геологияны, кен казуу өнөр жайын жана маданий потенциалды өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, Кумтөр алтын кенин Кыргыз Республикасынын менчигине кайтаруу боюнча ишке түздөн-түз катышкандыгы үчүн, ошондой эле Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун 30 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы геологияны, кен казуу өнөр жайын жана маданий потенциалды өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, Кумтөр алтын кенин Кыргыз Республикасынын менчигине кайтаруу боюнча ишке түздөн-түз катышкандыгы үчүн, ошондой эле Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун 30 жылдыгына байланыштуу сыйлансын. 3-даражадагы Манас ордени менен Кыргыз Республикасынын юстиция министри Баетов Аяз Батыркулович, даңк медалы менен Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу башкармалыгынын начальниги Илдар Гилфанов, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Умбеталы Кыдыралиев сыйланды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наам Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун туруктуу өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Марат Ибраевге ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу наам Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун өндүрүш боюнча вице-президенти Кубанычбек Турдукожоевге ыйгарылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун бир катар кызматкерлери сыйланды.